Мирбек Асангариев, ишкер. Классымда эң жакшы окуган мен болчумун. Тентеги да мен болчумун. Анан класста бир орус кыз бар болчу. Эң мындай number one дегенчи. Анан ошолорго сатып баштадым чүкөлөрүмдү. Ички иштер министрлигинин академиясына тапшырып тергөөчү болуп калдым. Жарадар болуп, жана кылмышкерлерди кармайм деп ок тийген. Өлкөбүздү туңгуюктан чыгарышыбыз керек. Бир өнүгүү туруктуу жолго салышым керек да. Мирбек Асангариев, ишкер. Мен атам Рысбек Асангариев, өзү дарыгер, хирург. Азыркыга чейин пенсия чыкса дагы тез жардамда иштейт. Апам пенсияда, дарыгер, терапевт, гинеколог. Барчымын садикке, бала бакчага, кошуна айылга барчымын. Ысык Ата районунда Красноармейка орто мектебинде орус тилинде окугам да. Классымда эң жакшы окуган мен болчумун. Тентеги да мен болчумун. Анан класста бир орус кыз бар болчу. Теги эң мындай number one дегенчи. Мектепте жатканда руки вверх аябай мындай неме эмес беле. Баягы жаш кездин музыкасы деген. Бала чактан бери дипломат болом деп кыялданчумун да. Анан англис тили керек деп, англис тилде өзүм классымда эң жакшы билген мен болчумун. Башка сабактар жасабасам да, бирок англис тилдин үй ишин жасап, даярданып, жакшы баага жетип, анан мектептин алдынан олимпиадага чыккам районго. Бул тил боюнча. Анан райондон экинчи орун алып, англис тилин абдан жакшы көрчүмүн. Географияны жакшы көрчүмүн. Геометрия. Анан геометрияда, алгебрадан да жакшы окуганман. Мугалимим айтып калчу. Геометриядан жакшы болгон адам, теореманы жакшы баягы далилдеп берген адам бул жакшы тергөөчү депчи. Анан 11 классты бүтүп атканда ушундай буралып кетти. Ички иштер министрлигинин академиясына тапшырып тергөөчү болуп калдым. Анан мен ошо ойлойм, баягы биринчи кыялым дипломат болчу, экинчиси ошо тергөөчү болуп кеттим. Негизинен биринчи кыялымдан эле көздөсөм болмок экен деп ойлоп калдым кийин. Бул деген баягы нике кайып деп коет да. Бул деген менимче өйдө жактан эле жазылган тагдыр да. Бирок мен ишенем, толук менен ишенем. Мен айтпайм, толук ишенем, баягы адамдын колунда өзү. Өзү каякка умтулуп, эмнени кыялданса, ошол бара-бара баары орундап алат экен. Эки балам бар. Улусу 9-классты бүтүп, 10-чуга көчтү. Кичүүсү болсо 6-класты, 6-класска көчтү азыр. Аты Нурайым, анан Нургелди. Мектепте окуп жүргөндө эле иштечүбүз. Кандай иштечүбүз дегенде, чүкө жакшы ойночумун да. Анан чүкө утур аябай толуп кеткен үйгө. Андан кийин чүкө ойной албаган балдар келип эле чүкөңдү сатпайсыңбы деп берчи. Анан ошолорго сатып баштадым чүкөлөрүмдү. Эми хобби болгондо шахмат ойнойм, жакшы көрөм, шахмат ойнойм. Анан өзүмөн кичине кыйыныраак атаандаш болсо мага кызыктуураак да. Күнүгө бир жаңы маалымат, жаңы кичинекей болсо да илимге, билимге ээ болуп турбасам, өзүм мен үчүн мындай ошол күн жөн эле өтүп кеткен сыяктуу да. Идеялар жөнүндө, мамлекетибиздин өлкөбүздүн өнүгүү жолу жөнүндө, эл аралык мамлекеттик тажрыйба жөнүндө, башка өнүгүп кеткен өлкөлөрдүн тажрыйбасы жөнүндө, биздин келечекте боло турган моделибиз жөнүндө, билим жөнүндө, негизи эле адамдын жашоосун кантип кабыл алышыбыз керек. Бул мындай спринтпи же марафонбу, адамдардын кыялдары жөнүндө, кантип кыялга жетиш керек. Мен ойлойм, 18 жашында жанагы жарадар болуп, жанагы кылмышкерлерди кармайм деп
ок тийгенден кийин ошол ок тийгенден кийин жашоом толугу менен 180 градуска өзгөрүп кетти. Ошол момент менимче эң оор болду. Бир 2-3 ай кыйын эле болду. Андан кийин акырындык менен мындай айтканда кийинки перспективаларды көрө баштадым да. Эң бактылуу бул менимче мен балдарым төрөлүп, аларды биринчи жолу колума алгам мен үчүн эч качан эстен кетпейт. Форест Гамп, Крестный отец, Акыл Бирстин тукумдары. Мен жашоомдо баягы мындай бир эле китеп жок да, толугу менен өзгөртүп, же көз карашымды өзгөрткөндөй. Мындай пазл сыяктуу ар кайсы китептерден чогулттум өзүмө жаккан маалыматты. Мен ошо жашоомдун бир топ мөөнөтүнө чейин мындай айтканда пландаштырып, максаттарды койдум да. Анын ичинде өлкөбүз үчүн бар, өзүм үчүн да бар, үй бүлөм үчүн да бар, балдарым үчүн да бар. Ошол көздөгөн максаттарым ишке ашса, бул менин кыялым да. Өлкөбүздү туңгуюктан чыгарышыбыз керек. Бир өнүгүү, туруктуу жолго салышым керек да. Команда менен. Ошон үчүн барат.